31 августка чейин бүтүрөбүз деп. Мындай стройкалар 5-10 жылдап чоюлуп кетчү эле. Өзүм да ишене албай атам. Ооба, Оштун мэри туура эле ишенбеген экен. Ош электронун жаңы имаратын 31 августка чейин бүтүрүп, эгемендүүлүк күнү расмий түрдө ачылышын кылабыз дешкен. Бирок азыр жаңы имараттын биринчи кабаты дагы бүтө элек. 4 ай ичинде 3 кабаттуу Ош электр тармактары ишканасынын имаратынын курулушу бүткөрүлүп, ишке кирет дегенде мэр өзү да таң калганын жашырган эмес. Президенттин тапшырмасы болуп, аны энергетика министри Доскул Бекмурзаев демилгелеген. Курулуш баштоо үчүн министр өзү келип, шаардана менен капсула салган эле. 31 августка карата Кудай буйрса ушул имаратты бүтүргөндө президентибиз өзүм келип катышам деди. Графигинин абдан тыкыздыгына байланыштуу бүгүнкү күнү өзү келе албай ошо бизди делегировать этип жөнөттү. Ошол жерге жакшынакай ысык саламыңарды айтып, эл журтка саламдууларыңарды айтып барып, ошол имараттын пайдубалы бекем болсун, энергетикабыз Кыргызстандын экономиканын локомотиви экенин дагы бир жолу далилдеп, ушундай жакшы курулуштардын аземдеринин үстүндө баардыгыбыз замандаштарыбыз менен биригип чогуу катышып жүрө берели. Айтылган убакыт өтүп, имараттын 10% гана бүткөрүлгөн. Биз курулушту жүргүзүп жаткан 3-4 гана жумушчуну көрдүк. Алар курулуш буга чейин токтоп турганын айтып, 1 ай мурун гана кайра жанданганын белгилешти. Ал эми мекеменин маалымат катчысы документ иштеринде тактоо жүргөндүктөн иш 15 күн гана токтогонун билдирүүдө. Имарат жыл аягына чейин бүткөрүлөт деп дагы бир ирет ишендиришти. Документ иштери көп болот да. Архитектурадан жана АПЗ, ИПЗден ошондой документтер менен жанагындай бир топ убакыт болуп калды да. Жана тактоо иштеринчи, мисалы үчүн бул жак мэриянын муниципальный жер, бул жак Ош электр тармактары ишканасыныкы деп ошондой бир аз неме болуп калгандыктан ошо себептен бир 10-15 күнгө иш токтоп калып, ошо убагында тапшыра албай калдык. Эми Кудай буйрса азыр толук кандуу жанагындай куруу иштери жүрүп атат. Өлкө аймагында бийликтегилердин колунан капсула салынып, бирок бир топ жылга чейин курулушу бүтпөй келген имараттар да бар. Гүлгакы Мамасалиева мындай учурда тиешелүү органдар маалымат берип, элге курулуштун эмне себептен токтоп турганын түшүндүрүшү керек дейт. Ошто деле башка Кыргызстанда деле курулуштар капсула салынып, мындай мамлекеттин бийликте иштегендердин ишмердүүлүгүн көрсөтүү үчүн аябай кеңири таратылат ал нерсе. Капсула салынды, там теги бу депчи. А бирок кээ бирки ошол тоңдуруп койгон курулуштарды көрөбүз да, тоңдурулуп калган курулуштарды көрөбүз. Алар аягына чейин жетпей калган курулуштар жылдап, долгострой деп коет, мындайча айтканда орусча 10 жылдап, 15 жылдап тура берет. Эске салсак, аталган курулуштун имараты кечеңдеп башталган. Анткени жер кыртышы терең изилденбегендиктен суу чыгып кеткен. Мындан улам курулуш иштери жүрүп жаткан жерде төшөлгөн арматуралар менен салынган капсула алынып ордуна шагыл төшөө иштери жүргөн эле. Зыягүл Болот кызы, Асилбек Турдалиев, Тмедиа жаңылыктары.